Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер алгач эфирге чыгып жаткан жарыш сөз теледебатын көрүп жатасыздар. Анын алып баруучусу мен Нурбек Абдраимов, сиздердин кызматыңыздардамын. Өнөр алды кызыл тилди сүйлөй бил дейт кыргыз элинде. Чындыгында кыргыз эли эзелтеден кеп таптап, сөз бартап келген эл. Мынакей бүгүнкү теледебаттын негизги максаты дагы кыргыз дебатын өнүктүрүү. Дебат бул сөз мөрлөрдүн өз пикирин так даана билдирип, жана үчүнчү калыс тарапты өзүнүн чындыгына ишендирүү болуп саналат. Анда эмесе бүгүнкү дебатты биз ачык деп жарыялайбыз. Кызыл тилдүүлүк сынагын бүгүн баалоочу калыстар тобу менен тааныштырып өтсөм, Мирлан Парханов, Жаш толкун бүткүл Россиялык студенттер кеңешинин төрагасы. Жомарт Жолдошев, Жолдошев & Partners юридикал компаниясынын президенти. Бекбутоев Темирлан Сарымсакович, Мекенчил жаш коомдук уюмунун жетекчиси. Кара акылды как ортосунан жарган калыстарга дем күч каалайбыз. Бүгүнкү оюндун демөөрчүсү Мекенчил жаш коомдук уюму. Анда эмесе бүгүнкү жарыш сөзгө чыгуучу топтор менен тааныштырып өтсөм. Менин сол жагымда тастыктоочу тарап Кыргыз-Түрк Манас университетинин АПА Мекен тобу өкмөттүн милдетин аткармакчы. Бул топтун курамы төмөндөгүдөй: Абдинаби уулу Түмөнбай, Иманов Саламат. Ал эми төгүндөочү тарап Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен куралган бул топ оппозициянын милдетин аткармакчы. Бул топ менен оң тарабында жана дагы курамы төмөндөгүдөй: Бейшенбек уулу Нурсултан, Эмил уулу Таалайбек. Резолюция: өкмөт парламенттик башкаруу президенттик башкарууга караганда артыкчылыкка ээ деп эсептейт. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү трибунага бурабыз. Конструктивдик сөз сүйлөөгө өкмөт башчысын чакырабыз. Сиздин убактыңыз 6 мүнөт. Биринчи жана акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Рахмат, урматтуу алып баруучу. Саламатсыздар биздин соттор жана биздин бүгүнкү оюндун көрүүчүлөрү. Ошондой эле менин тарапташым жана каршылаш тараптар. Бүгүн биз бул палата парламенттик башкаруу президенттик башкарууга караганда артыкчылыктуу деп, башкача айтканда артыкчылыкка ээ деген резолюциянын негизинде биз парламенттик башкаруунун биз үчүн эффективдүү экенин көргөзүп бермекчибиз. Эми айта кетели достор, деги эле парламенттик башкаруу деген кандай болот? Парламенттик башкарууда мыйзам чыгаруу президенттин эмес, башкача айтканда жогорку кеңеш, Кыргызстандын деңгээлде алчу болсок, жогорку кеңештин депутаттарын колунда. Башкача айтканда президентке караганда депутаттар жогору турат дагы мыйзам чыгарып, ошол аткаруу бийлигин болсо премьер-министр жүргүзөт. Башкача айтканда президенттин орду эмес, бул жерде көпчүлүк Кыргызстандын 120 депутаты башкарат деген нерсени түшүнүп атабыз биз бул жерде. Ал эми президенттик башкарууда болсо, мыйзам чыгарууда президенттин орду чоң. Эми ушул эки нерсенин ортосундагы айырмачылык көргөзүп берсек, биз бул жерде оюн талаасын Кыргызстан деп гана алдык. Башкача айтканда Кыргызстандын гана негизинде оюн көргөзмөкчүбүз. Эми айта кетели достор, бул жерде дүйнөлүк статистика боюнча президенттик республикалар дүйнө боюнча 78 мамлекет. Алардын ичинен өнүккөн мамлекеттердин катарына киргени болгон эки эле мамлекет түзүп атат да. Бул жерде США менен кыргызча айтканда АКШ жана Кипр мамлекети. Ал эми өнүкпөй артта калган мамлекеттердин катарында 17 өлкө бар. Ал эми айтып көрөлү бул жерде. Парламенттик республикаларга келчү болсок, жалпысынан 36 өлкө бар дагы, анан анын ичинен өнүккөн мамлекет дегени 12 мамлекет түзүп атат да. Ал эми артта калган өлкөлөрдүн катарында бир эле Эфиопия бар. Демек бул жерде эмне көргөзүп атабыз достор? Парламенттик башкаруу эффективдүү болгондугу үчүн биздин статистикалар парламенттик өлкөлөрдүн жакшы көрсөткүчүн бизге көрсөтүп берип атат. Эми оюнга өтчү болсок, биз бул жерде көптү күрсө көл болот деген философиянын негизинде ойноп атабыз да. Башкача айтканда көпчүлүктүн иши чоң, көпчүлүк көптөгөн ийгиликтерди багынталат деген нерсени айтып атабыз биз бул жерде. Эми айталы, биринчиси кынтыксыз чечим чыгара алат парламенттик башкарууда. Себеби ал жерде бизде 120 депутат бар. Кыргызда айтып коет, кеңешип кескен бармак оорубайт деп коет. Бул кеңешүү иши мурдатан эле болуп келген да. Кыргызда айтып коет, мурда аксакалдар кеңеши болуп келген, башка болуп келген. Башкача айтканда көпчүлүк менен кеңештирип чыккан чечим, жалгыз адамдын чыгарган чечимине карата жакшы болуп эсептелинет да. Себеп дегенде ал жерде 120 адамдын ою кошулуп, аягында бир натыйжалуу чечим чыгып атат. А бирок ошо эми карап көрөлү достор. Бир адамдын чыгарган чечиминин туура чыгуу ыктымалы көппү же 120 адам кеңешип чыгарган адам чечиминин туура болуу ыктымалдуулугу көппү? Урматтуу соттор, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр эле буга күбө болуп атасыздар. Андан кийин айтып атабыз биз ар тараптуулук.
Бизде 120 депутат бар, анын ичинен ар тараптуу өнүккөн адамдар да. Мисалы эми карап көрүңүздөр. Биз эмне үчүн 3 сотту чакырдыкпыз бул жерге? Бирөөсү тил боюнча карайт, бирөөсү дебаттын жүрүшү боюнча карайт, а бирөөсү юридикалык жактан карайт да. Эмне үчүн ошондон бир адам келбейт? Себеп дегенде ал үчөөсү ар тараптуу карайт, 3 тараптуу карайт. Анан аягында натыйжа чыгарып атат бир. Чечим натыйжалуу болуп атат. Демек биз бул жерде жогорку кеңештин депутаттары, башкача айтканда парламенттик башкаруу, ошентип кеңешип ар тараптуу изилдеп туруп чыгарган чечими туура деген нерсени чыгарып атабыз. Андан кийин алар ар тараптуу дегенде комитет иштешет да депутаттардын ичинде. А эне болсо депутаттар эс алууга чыгышат, ошондо чоң рахмат, аягында ошондо эс алууга чыкканда алар ошол өздөрүнүн жергесине барып, элдин көйгөнүн угуп, кайра келип туруп бул жактан чечим чыгарат. А эми мен сиздерге суроо коеюн, оппозиция тарап. Ошондо ошол президент жылына 2 ай барып элдин көйгөйүн угабы, ошондой эле ошого чечимдерди кабыл алабы деген нерсени коюп атабыз биз бул жерде. Андан кийин айтып кетейик биз. Алар бири-бирин көзөмөлдөйт. А президенттик башкарууда кандай? Өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм деген түшүнүк бар. Аны ошонун астындагы адамдар анын көзү менен айланып калат. Себеп дегенде анын колунда чечим ошол президенттин колунда. Себеп дегенде ал жерде мыйзамды дагы ошол кабыл алат, чечим да ошол кабыл алат. Эгер президенттин туура эмес жактарын, башкача айтканда, президент кыл деген нерсени кылбаса иштен алуудан коркот бардык чиновниктер. Биз ошол үчүн ошол нерсени коюп атабыз. Эми Кыргызстандын статистикасы бар бул жерде. Кыргызстан президенттик башкарууда турган учурларда 2002-жылы ички дүң продукциянын өсүшү 0% болгон. Ал учурда президенттик башкаруу болчу. Ал эми 2005-жылы 0,2% болуп атат. 2006-жылы болсо болгон 2,7% болуп атат. Андан эмне болду? Андан кийин биз президенттик парламенттик башкарууга өттүк. Демек ал жерде жарым башкаруу депутаттардын колунда деген нерсе да. Андан кийин биздин өсүш мындай болуп атат, достор. 2011-жылы 5,7%га өсүш болуп атат. 2012-жылы болсо 6%га. Ал эми 2013-жылы 10,5% болуп атат да. Мунун себеби эмнеде? Bir adamın çıkargan çeçiminde karaganda köpçülüktün başkaça aytkanda 120 deputattın çıkargan çeçimi effektivdүү экени көрүнүп атпайбы бизге. Себеби ал жерде депутаттардын колун жарым эле бийлик колунда турганда ушунчалык аракет кылып атса, демек биз үчүн, Кыргызстан үчүн парламенттик башкаруу эффективдүү экенин айтпасак деле билип атасыздар да. Анан кийин айтып атабыз биз бул жерде. Бири-бирин көзөмөлдөө. Ошол нерсени айтып кеттик да биз. Ал жерде бирөөсү коррупция жеп аткан болсо, башка депутат айтат. Рахмат. Ал жерде анан кийин болсо, адилеттүү башкаруу деген бар да. Алар болсо ошону көзөмөлдөп турушат да. Андан кийин биз анын натыйжасын көзөмөлдөйт дегенде, алар ошол иштей алганын коет. Өзү каалаган, өзүнүн чиновнигин эмес, алар иштейм деген адамды гана коюшат. Ал эми ушул кынтыксыз чечимдин, ар тараптуулуктун ошондой эле бири-бирин көзөмөлдөп туруп, адилеттүү башкарганда бизде албетте өнүгүү болот да. Демек биз бул жерде Кыргызстан үчүн парламенттик башкаруу эффективдүү экенин көргөзүп кеттик. Рахмат. Конструктивдүү сөз үчүн өкмөт башчысына ыраазычылык билдиребиз. Сөз кезеги оппозициянын жетекчисине берилмекчи. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз 6 мүнөт, ал ушул көз ирмемден башталды. Чоң рахмат, урматтуу таймгипер. Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз калкым, урматтуу калыстар жана ошол эле биздин достор. Бүгүнкү биздин резолюцияны айтып кете турган болсок, бул палата парламенттик башкаруу, президенттик башкаруудан артыктуу деп эсептейт болот. Ал эми бизде өкмөт башчысы бир топ аргументтерди келтирди. Бирок тилекке каршы ошол чечим кабыл алуудагы бир топ кемчиликтерин айтпай кетти. Жана ошондой эле биз сиздер айтып атасыздар, көп түкүрсө көл болот деп. Эми сиздерге эле каршы сөз айталы, чабан көп болсо кой арам эле, урматтуу өкмөт башчысы. Себеп эмнеде? Маселен карап көрөлү. Бир койдо, башка айткан бир кородо канча чабан бийлик кыла турган болсо, ким ар түрдүү бийлик кылат. Башка жактан ошо бирөөсү башка жака сойсо, бирөөсүнүн тууганы сойсо, бирөөсүнүн кудасына сойсо, ушундый башкача айтканда койлордун арам өлүүсү башкача айткан мамлекеттин кайдандыр деңгээлде түшүшүнө пайда келтирет. Жана ошондой эле биздин айтуубуз боюнча чечим кабыл алууну сиздер айтып атасыздар. Эми карап көрөлү. Чечим кабыл алууда президенттик башкаруу жогорку ролду ойнойт. Себеби эмнеде? Бүгүнкү күндө баарыбызга маалым, парламент кумтөр маселесин 2 айдан бери чече албай келатат, урматтуу соттор. Демек бул жерде 120 депутат жана бизде Крыловдун Чаян, Аккы, Чортон деген чыгармасындай болуп, нары бери талашып, ортодо чечим кабыл албай атат. Демек биз бунун натыйжасында, урматтуу соттор, 8 миллиардка карыз болдук.
Кумтөр Operation компаниясына. Демек, бұл жерде біз айтып кеткен нәрсе, жанында ар тараптуу, башкача айтканда арка жактан келген адамдардын ар бери талашасынан улам кандайдыр бир жоготуулар алып келет. Ал эми президенттик башкаруу болсо, кабыл алмайт, кандай болот эле? Президенттик башкаруу болсо, ошол чечимди тезирээк Кыргызстандын келечеги кандай болот, ошого жараша кабыл алмак. Демек, бул жерде эмес, убакыттан утмакпыз. Экинчиден, бизге түшкөн салык ошол учурда убакытынан кечиктирбей төлөнүп турмак, урматтуу соттор. Ошондой эле биз айтып кетчү нерсе, Марат Кайфов башкача айтканда 2006-2007 жылдагы Адилет министрлиги бизге айтып кетип атат. Бизге Кыргызстанга бир гана президенттик башкаруу формасы туура келет. Себеп эмнеде? Бул парламенттик башкаруу формасы бир улуттуу гана элдерге туура келет. Маселен, алып көрө турган болсок, буларга Япония сыяктуу өлкөлөргө. Себеби аларда 90% бир улуттуу элдер, урматтуу сот. Ал эми Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт. Демек, ар бир улутту биз камсыздай албайбыз, урматтуу сот. Демек, бул жерде президенттик башкаруу гана, парламенттик башкаруу гана эффективдүү деп эсептейбиз. Жана ошондой кабыл алынбайт. Жана ошондой эле башкаруу, мамлекеттик башкаруу деген бул өз эмне? Мамлекеттик башкаруу бул мамлекеттин милдеттерин жана функцияларын ишке ашырууга багытталган мамлекеттик ишмердүүлүктүн формасы. Демек, урматтуу сот, мамлекеттин кызыкчылыгын, функцияларын ишке ашырууга багытталган форма болгондуктан бул жерде жана биздин өкмөт башчысы айтып кеткендей, бир топ, башкача айтканда, жана бизге азыркы күндөгү парламенттеги депутаттардын бийликтери ар кандай ар тараптуу деп айткандыктан, ар тараптуу кызыкчылыктарды көздөп чечим кабыл алууда өтө чоң жоготууларга дуушар болот. Маселен, алып көрө турган болсок, бүгүнкү күндө ишке ашырылып аткан мыйзам долбоорлорун алар кабыл алууда биз монда мыйзам долбоорду сунуштасак, бул фракция мындай деди, бул фракция колдой койду. Демек, бул жерде өз ара фракциялардын ортосундагы бөлүнүштүк пайда болот. Демек, партиялар аркылуу бул жерде эгерде партия парламентте көпчүлүк жок боло турган болсо, бул жерде өкмөттү шайлоо дагы өтө чоң коркунуч туудурат. Себеп эмнеде? Жана ошондой эле булар бизде партия, башкача айтканда, парламентте оппозиция тарап көпчүлүк кыла турган болсо, президенттик карама каршы, башкача айтканда, президент менен парламенттин ортосунда карама каршылык туудурат. Демек, Кыргызстанга чоң рахмат, карама каршылык керекпи же бир адамдын башкаруусунун алдындагы тынчтык жана ошондой эле алдыга болгон кадам, багыт керекпи? Биз ушул жерден бир аз ой жүгүртүп көрөлү. Эгер сиз айткан статистикага кайрыла турган болсок, 2002 жылы башкача айтканда президенттик башкаруунун алдындагы ички дүң продукция бул 0%, ал эми 2013 жылы 5,7, 2011 жылы 10,5% боло турган болсо, деп атасыз. Демек, бул жерде ошол 2002 жылдагы убакыт менен азыркы мезгил талабын салыштырып болобу, урматтуу сот? Болбойт. Себебинде 2002 жылы кыргыздардын өстүргөн, башкача айтканда, өндүргөн продукциясы канчалык деңгээлде экендиги, башкача айтканда, ошол жерде азыркы күндөгүдөй шарттын жоктугу далил. Ал эми азыркы күндө ага салыштырмалуу кандайдыр бир шарт бар. Себебинде инвесторлор келет, жана ошондой жер семирткич жана башка ушундай нерселердин чоң рахмат келүүсү менен, урматтуу сот, кандайдыр бир шарт түзүлгөн деп эсептейбиз. Ал эми бул жерден биз бул парламенттик башкаруунун жыйынтыгы эмес, бул бар болгону азыркы күндүн заманынын талабына ылайык келген жыйынтык деп эсептейбиз. Жана ошондой эле сиздер айтып атасыздар, адилеттик башкаруу деп. Адилеттик башкаруу айта турган болсок, урматтуу сот, бул жерде наоборот башкача айтканда тескерисинче келип чыгышы мүмкүн. Кандайча? Кыргызда жакшы сөз айтылат. Карганын көзүн карга чукпайт дейт. Демек, бул жерде жанагы отурган депутаттар биринин айыбын бири айтууда, кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы жашыруун түрүн, башкача айтканда, бир деңгээлин айтса, бир деңгээлин айтпайт. Демек, бул жерде толук кандуу адилеттик чечим эч качан кабыл алынбайт, урматтуу сот. Жана ошондой эле биз айтып кетчү нерсе, эгерде президенттик чечим, башкача айтканда, президенттик форма, башкача Кыргызстанда президенттик форма, башкаруу формасы 30 секунд болсо, биз эффективдүү, жана ошондон биринчиден убакыттан утабыз. Ошондой эле биз төмөндө айткандай салыктардан жана кумтөр маселесин келтирдик. Ошондой эле Кыргыздын келечегин сактап калуу. Башкача айтканда, тарыхта деле далилденгендей, Кыргызды хан башкарган. Демек, Кыргызды президент башкарат. Кыргыздын алдына бир адам турат. Демек, ошол адам багыт берет, ошол багыт менен кетет. 120 депутат, 120 багыт бере турган болсо, кыргыздар бөлүнүп чачырап кайда кетебиз?
эң негизги кесип бул жерде кыргыздын келечегин сактап калуу маселеси урматтуу. Конструктивдүү сөз үчүн оппозициянын лидерине терең ыраазычылык билдиребиз. Өз позициясын жактоо жана жыйынтыктоочу сөз сүйлөөгө өкмөт мүчөсүн чакырабыз. Сөздүн жүрүшүндө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Чоң рахмат, саламатсыз беркин парламентария менен тарапташым жана биздин каршылаштар. Бүгүнкү биздин темабыз абдан бир кызыктуу болду, бирок ошол жерге бизге сонун бир оппозиция тарабынан төгүндө болду. Бирок бул төгүндөөңүздөр эмнегедир бир башкача төгүндөлдү. Аны мен биринчи сөздүн башына айта кетмекчимин. Чапан көп болсо кой арам өрөт дейт. Кумтур 2 айдан бери чече албай жатат. Жана ушундай көптөгөн айта кеттиңер. Аны мен азыр бөлүп төгүндөп кетсем. Мисалы Кумтур проблемасын айттылар. Кумтур азыркы учурдагы 120 депутат чече албай аткан бир проблема болуп жатат. Бир көйгөй болуп жатат. Бирок анын башаты ким? Аны ошо Кумтурду ким туура эмес кол койгон? Ошону ким туура эмес кылган убагында? Ким? Акаев. Ал учурда кандай эле президенттик башкаруу эле. Акаев өз билгендик кылып туруп ошол жерден туура эмес чечим кылды. Азыр ошонун ошону бир кишинин катасын 120 депутат азыр учурда төгүндөп чечип жаткан учуру. Эмне үчүн чечилип жатат? Азыр чечилбей жатат. Анткени 120 депутат ар бир жанагындай кийин дагы биздин урпактарыбызга бир залал тийбесин деп ар бир кемчилигин карап ошону чечип чыгуу үчүн мына ушундай убакыт келип чыгып атат. А биздин оппозициянын айтымы боюнча акырын тез тынчтыкты мени бүтүрүп коюш керек. Билесиңер, шашкан шайтандын иши. Тез бүткөн нерсе эч убакта сапаттуу болбойт. Бир нерсенин сапатын чыгарып, майын чыгаруу үчүн аны шашпай, карап, төгүндөп кылыш керек. Бир мисалга деген силер өкмөттүн иши бир кандай десем, оңой эле бир нерсе эмес. Ал деген чоң бир мамлекеттин үстүнөн чечилип жаткан эме баардык элдин ар бир тараптын оюн карап, ар бир тараптын жагына карап туруп, ошол жерден жалпы бир чечим чыгарылыш керек. Ал эми силердин жана келтирген аналогияга болсо, бул жерге такыр жанагы Крыловдун башнясы бул жерге такыр эмеси келбейт. Эмне үчүн деген ар бир бул жерде депутаттар деген баары кеңешип туруп, ортосунда бир чечим чыгарат. Ортосунда баары кеңешип туруп, мына ошол эгерде баары колдосо, канчалык көп тарап колдосо, ошол көпчүлүктүн оюн салат. Ал эми президент башкарууда эмне? Ал эмне өзү көздөсө, өзү ишин кылат. Мисалга айтып көрөйүн. Ал эми мисалга азыркы учурда азыркы биздин практикабызда бир адам ушунча чоң мамлекетти мындай өзү жаңгыш башкарууга, мисалы баардык көйгөйлөрүн карап, баардык көйгөйлөрүн чечүүгө моралдык, физикалык жактан чечпейт. Эмне үчүн дегенде, мисалы, медицинаны башкарыш үчүн эмне билиш керек? Медицина тармагын билиш керек. Билимди башкарыш үчүн эмне билиш керек? Ошо билим тармагын билиш керек. Юридикалык жактан башкарыш үчүн эмне билиш керек? Юристти билиш керек. Ал эми мамлекетти ошонун баарын бир башкарыш үчүн эмне билиш керек, урматтуу сот? Бир ошол президент, ошол ар бир фракциянын ар бир ошол көйгөйүн чечип бере алабы? Ар бир ошонун көйгөйүн түшүнө алабы, урматтуу сот? Түшүнө албайт ал нерсени. Сөзсүз түрдө бул жерден ошол парламенттердин ошол билген адамдардын ошол адистердин кеңеши менен ошол бирин көтөргөн көйгөйлөрү көтөргөн сунуштары менен мына ушундай чечим кабыл алат, урматтуу сот. Анан 80ден ашык улут бар, 80ден ашык улутту эме парламенттик башкаруу камсыздай албайт дейт, урматтуу сот. Ал эми бул 80ден ашык эмени президенттик өзү жаңгыз камсыздай албай, эгерде ошондой 120 парламент депутат камсыздалбай атса, карама каршылык керекпи? Албетте карама каршылык керек. Эмне үчүн дегенде чоңураак карама каршылык керек. Анткени дегенде бирин атаандашуу негизинде, ийгиликке атаандашуунун негизинде сапат өсөт, урмат. Шарт бар деп азыркы учурда биздин статистика айтты, шарт жок болчу деп. Ошо азыркы учурда шарт бар дедиңер. Ошо шартты ким түзүп берди? Ошо кимдин натыйжасында, кандай чечим натыйжасында? Албетте парламенттин, албетте ошо депутаттардын чечими натыйжасында. Карганын көзүн чукубайт, бирин кемчилигин айтпайт дейт. Эмне үчүн? Ал эми президент жаңгыз башкарса, анын кемчилигин ким айтат, урматтуу сот? Ошол экиге көңүл буруш керек. Албетте ар бир адам неме болот, жанагындай бүгүн биздин анализге да айта кетсек, биз бүгүн жакшы эле келтирип кеттик президенттик жана парламенттик башкаруунун айырмасын, урматтуу сот. Президенттик башкарууда биздин мамлекет кандай болгон, жана ошондой эле президенттик парламенттик башкарууда кандай болду? Албетте жогоруда көргөндө абдан чоң бир өсүш бар. Эгерде биз парламенттик болуп өтүп кетсек, андан да чоң өсүш болот. Эмне үчүн дегенде, мен айтып өткөндөр көп түкүргөн көп болот. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Бул жерде силерде соттор силерди мисалга келтирип кетти. Эмне үчүн бул жерге бир сот келбейт, ал эми башка 3 сот келди деп. Чоң рахмат. Анткени бул жерден чечим калыс болуш үчүн, чечим бардыгына айкын болуш үчүн, ар бир тарапты өзүнчө карап туруп, аны чечим чыгарыш үчүн эме керек. Ал эми бардыгын бир кылып туруп чечим чыгарса, бул нерсе эч убакта болбойт. Анткени азыркы учурда биздин проблемаларыбызды бөлүп караш керек. Биздин аргументтерибиздин аяк жагы жакшы айтылбай кетти. Адилеттүү башкаруу дейт. Эмне үчүн адилеттүү башкаруу болот? Анткени эмне үчүн адилеттүү башкаруу болот? Анткени деген ар бир адам өзүнүн көз карашында, өзүнүн элдин көз карашы менен айтып, ар бир
ар бир өзүнүн чечими менен адилеттүү башкаруу болот. Мына ошонун натыйжасында биздин бүгүнкү аргументтерибиздин баардык кынтыксыз чечимдин ар тараптуу башкарууна жана ошондой эле бири бирин көзөмөлдөөнүн адилеттүүнүн негизинде эмне пайда болот? Биздин эң акыркы точкабыз өнүгүү пайда болот, урматтуу. Биздин максат Кыргызстанды өнүктүрүү, Кыргызстандын келечегине эң жакшы шарттарды түзүп берүү. Ал үчүн бир кишинин ою, бир кишинин салымы жетишсиз болот. Ар бирөөбүз ошол нерсеге көтөрүлүп, ар бирөөбүздүн оюбузду тарап, ар бир элдин, ар бир областтын, ар бир мекеменин, ар бир тармактын өзүнүн адиси болуп, ошол жердеги болгон көйгөйлөрдү көтөрүп, ошол көйгөйлөрдү чечүүчү жолдорун табышыбыз керек, урматтуу. Ал эми жаңгыз адам бул нерсенин баардыгына жетише албайт. Ошондуктан парламенттик башкаруу эң эффективдүү жана эң туура деп эсептейбиз, урматтуу. Чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөзү үчүн өкмөт мүчөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Өз позициясын жактоо жана жыйынтыкчоочу сөз сүйлөө үчүн минбарга оппозиция мүчөсүн чакырабыз. Сөздүн жүрүшүндө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Ал ушул көз ирмемден башталды. Саламатсыздар, парламенттер жана менин тарапташым жана каршылаштар. Биздин бүгүнкү резолюция бул башкарууда парламенттик башкаруу президенттик башкарууга караганда эффективдүү деп эсептейт. Биз буга каршыбыз. Анткени бул экинчи өкмөт мүчөсү айтып кетти, бул ошол эле Акаевдин учунда ошо туура президенттик башкаруу болгон, Бакиевдин учунда да президенттик башкаруу болгон. Бирок көч бара-бара оңолот. Ал мисалы үчүн биз деген совет эстерден ажырагандан кийин, эстерден чыккандан кийин Кыргызстан ошого даяр эмес болчу. Акырында өсүш болуп атат. Эмне үчүн бул деген президенттик башкаруу жана парламенттик башкаруудан кандайдыр бир советтик өлкөлөрдөн тарагандан кийин биз даяр эмес болчубуз. Ошондуктан ал учурда экономика төмөнүрөөк болчу. Эми бул жерден кеңешпескен бармак оорубайт дейт. Ошол азыркы учурдагы парламент 5 партия ошону кеңешип кеспей атышпайбы? Бирөөнү айтат, бирөөнү айтат, тартышып, акырында эмне болуп атат? Азыркы учурда бир дагы маселени нормалдуу түрдө чече элек. Ал эми карама каршылык керек дейт. Ал карама каршылык керек болсо, ал учурда деген партиялардын бир бөлүнүү сап келет. Ал партия бөлүнсө эмне болот? Мамлекет бөлүнөт. Ал эми президенттик башкаруу болсо, бул стабилдүүлүк орнойт. Эмнеге? Мисалы үчүн үй бүлөнү алып көрөлү. Үй бүлө бул мамлекеттин бир ячейкасы, бир бөлүгү. Үй бүлөдө да бир киши башкарыш керек, туурабы? Үй бүлөдө бир киши башкарыш керек. Ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү ошо бир кишиден үмүттөнөт. Ал эми эл мамлекеттин башында турган президенттен үмүттөнөт. Биринчи очередь эл президенттен үмүттөнөт. Анан ошонун себебинде ал парламент жакшы ишин алып бара албаса, ошол сөз, жаман сөз президентке тиет. Президент ошол президент учунда ушундай иштер аткарылбагыла жана ушундай кылбагыла деп президентке. Биздин негизи айтып турган сөзүбүз бул президенттик башкаруу Кыргызстан үчүн эффективдүү. Анткени кадр маселесинде дагы чоң көйгөй жаратат. Бул парламентаризм кадр саясатынын бузулушуна алып келет. Анткени бул учурда кадр саясаты профессионалдуулуктун негизинде жүргүзүлбөстөн партиялык тиешелүүлүккө жараша жүргүзүлүп жатат. Мунун бардыгы элдин, ошондой эле калктын мамлекеттик органдарга болгон ишеничин жокко чыгарып жатат. Ошол кадр маселесинде бул парламент өзүнүн каалаган, өзүнүн тааныш, өзүнө иштеп жүргөн кишилер гана мамлекеттик органдарга коюп коет. Ал эми президент болсо, бул президенттик башкарууда өкмөттү президент көрсөтөт. Ал эми парламенттик башкарууда өкмөт түзүүдө, парламенттик башкарууда кандайдыр бир эки тарап болот. Оппозиция анан өкмөт тарап. Ал эми өкмөт түзүүдө бул парламенттик башкарууда эгерде оппозиция тарап көбүрөөк болуп калса, өкмөт түзүлбөй калат. Ал өкмөт түзүлбөй калган себеби ал уже чачырандылыкка алып келет. Анан көп түкүрсөгөл болот. Бул көп түкүрсөгөл болгону ошол 120 депутат ар кайсы сөзүн айтып, ар кайсы кеңешин, ар кайсы сөздөрүн айтып көп түкүрүп атып, ошол көлгө айландырып атат. Ал жерде биз жаңы өсүп келаткан биз талбыз. Мисалы үчүн биз ошону ала турган болсок, биз жаңы өсүп келаткан терекчи болсо талбыз. Ошого 120 депутат өзүнүн түкүрүгүн, өзүнүн суусун куюп атып, ал талды биз көмүп салып атабыз. Кандайдыр бир күнүн нуру да керек. Ал 120 депутат ошого түкүрүгүн кошо берет, же болсо суу куя берет. Ошонун себебинен биз Кыргызстан өнүкпөй келатат.
Ошондуктан бул жерде президенттик башкаруу эффективдүү деп эсептейбиз. Анткени президенттик башкарууда рахмат анализ чыгарып өтсөм, бул биз тараптан өкмөт башчысы чыкканда бул ошондой эле философиясын биз көп күчтө көз болот деген төгүндөп чабан көп болсо кой арам өлөт. Бул антик философия болчу. Адилеттүү башкарылат дегенге да биз тараптан каршылаш төгүндөчү сөздөр айтылды. Бул тарыхты алганда дагы айтылды. Тарыхта деген тарыхты алып көрсөк, бул өнүгүп көч бара түзөлөт дегендей, тарыхты алсак, тарыхта мурдакы учур менен азыркы учурду салыштырууга болбойт. Мурдакы учур деген ал өнүгө элек кес болчу. Ал учурда мисалы үчүн парламенттик башкаруу болсо деле, ал учурда ошол эле экономика, ошол эле жашоо турмуш болмок. Ал бара оңолгон себебинен ушул парламенттик башкаруу системасында туура келип калып атат. Бул андай парламенттик башкаруудан көз каранды эмес. Анан парламентте адистештерден ар тараптуу өнүккөн болот. Биз ошол себебинде биз көп сөздөрдүн төгүндөдүк. Жана биз көптөгөн аргументтерди айттык, каршы философияны айттык. Ошол себебинде биз уттук деп эсептейбиз. Жыйынтыктоочу сөзү үчүн оппозициянын мүчөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер мынакей өкмөт жана оппозициянын жаш мундун өсүп келе жаткан өкүлдөрүнүн ойлоруна ортоктош боло алдыңыздар. Эми келиңиздер, Кадырман биздин бүгүнкү катышуучулар өзүбүздүн позициябыздан чыгабыз. Тактап айтканда, жаран катары, Кыргыз Республикасынын жараны катары өзүңүздөрдүн ушул пикирге, ушул ойго болгон сунушуңуздар кандай болот? Ар бир катышуучуга бірден мүнөт убакыт берилмекчи. Чынын айтканда мен адам инсандык катары деле бир парламенттикти колдойм. Эмне үчүн дегенде ар бир бөлүмдү, ар бир көйгөйдү ошол көйгөйдүн адиси, ошол бөлүмдүн адиси чечиш керек. Эмне үчүн дегенде, мисалга мен азыр өзүм менен эле мисал болуп бере алам. Эмне үчүн менин максатым менен эле өзүмдүн кесиптешимди улантыш керек болчу, каршылаштарды төгүндөш керек болчу жана ошол оюн жөнүндө анализ чыгарып болчу. Бирок убакыт аз. Ал нерсенин натыйжасында мен өзүмдүкүн чала төгүндөдүм, бияктыкы өзүмдүкүн уланткан, чала дагы, мунукун дагы чала, тигиникин да чала кылдым дагы. Анализде бир аз болуп калды. Бул нерседен эмне болду? Бир аралаш болуп калды. Андыктан эгерде мисалга деген АП форматында эле жанагындай төгүндөгө өзүнчө убакыт берип, же болбосо өзүнчө эме болсо, ар бирөөнүн өз убактысында, өз адиси менен, өз чечими менен чечим чыгарылмакта. Андыктан бардыгын бирөөнү менимче туура эмес. Инсандык катары дагы парламентти колдоп кетем. Ыраазычылык билдиребиз. Өкмөттүн экинчи мүчөсү. Рахмат достор, чындыгында эле жакшы оюн куруп берген аракет жасадык деп ойлойбуз. Сиздер да ошондой ойлойсуз деген ойдомун. Мен дагы чын эле позициям боюнча дагы жашоодогу негизи эле парламент тарапты колдойм. Оюнду ушундай кармап калдым. Себеп дегенде менин дагы оюм ушундай болчу деген нерсени коюп атам да. Себеп дегенде бир адамдын башкаруу ыкмасы 120 адам башкаруу ыкмасына караганда эффективдүү болуу ыктымалдуулугу аз да. Эгер ал адам мисалы макул жакшы болсо жакшы башкарат дейли, а бирок өз кызыкчылыгын ойлогон адам келип калса эмне кылабыз деген нерсени коелу да биз ал жерде. Ал адам өзүнүн ишин жүргүзүү, өз кызыкчылыгын ойлоп калса биз үчүн чоң жоготуу болот да. А бирок биз 120 адам менен, депутаттар менен ал нерсеге жол бербей жатабыз. Бирөөбүрөбүздү көзөмөлдөп жатабыз да. Биз буну менен айтайын дегенибиз болсо, өзүмдү өзүм билем, өтүңдү төргөйлем эмес, мындай баарыбыз кеңешүү менен көп түкүрсө көл болот деген нерсени койдук. Рахмат. Биз оппозициянын лидерине мүмкүнчүлүк берсек. Саламатсыздарбы, кайрадан эле урматтуу кыргыз эли. Мен жашоодо негизи мыйзам долбоорун окуп отуруп, президенттик башкаруу ылайыктуу экен деп эсептейм да. Себеби эмнеде? Чында, себеби эмне? Биздин мыйзамда жазылгандай шайлоо процессинде 21 жаштагы кыргыздын жараны депутат болууга, башкача айтканда бир партиянын члени аркылуу депутат болууга укугу бар экен да. Демек, бул жерде 21 жаштагы адам окуусун бүтүп элек, дипломун алып элек, жашоодо тажрыйбаны басып өтүп элек. Бул адам депутат боло турган болсо, Кыргызстанда кандай пайда келтире аларын өзүм көзүм жетпейт да. Мен өзүм, себеби ал адам жашты. Мен окуган мыйзам долбоору боюнча ушундай экен. Ошондуктан президенттик башкарууда президент 35 жаштан баштап шайланат да. Демек, бул адам кандайдыр бир тажрыйбада болсо да басып өткөн да. Ошондуктан мен жашоодо президенттик башкарууга эффективдүү го деп эсептейм. Терең ыраазычылык билдиребиз. Анда оппозициянын өкүлүнө мүмкүнчүлүк берсек. Менин позициям боюнча бул Кыргызстан үчүн парламенттик, президенттик болсо, кайсынысы болбосун, негизгиси мыйзам иштеп берсе болду.
мыйзамды иштетпей эле биз ошону эле мейли жаман да болсо мыйзам түзүлдү, ошол мыйзам иштесе эле биз Кыргызстан оңолот деген ойдомун да. Эгер мыйзам иштебесе биз айта беребиз президентти күнөөлөйбүз, же болбосо парламентти күнөөлөйбүз, же болбосо дагы элди күнөөлөйбүз мүмкүн. Негизи бул жерде мыйзамды ошол парламент түзөт, же болбосо президент түзөт. Президент кол коюп не өтөт, чечим кабыл алат. Ошону эле биз иштетсек эффект Кыргызстан оңолот деген ойдомун. Ал эми негизи Кыргызстанга парламенттик президенттик аралаш башкаруу келсе жакшы болот деп ойлойм. Анткени парламенттик президенттик болгондо парламенттин немеси укуктары 70%га болуп кетет. Ал эми президенттик болсо аныкы дагы өзүнүн укуктары чектелүү, бирок парламенттик системага караганда кичине президент укугу жогорураак болот. Ошондуктан мен аралаш башкарууну каалайт элем. Чоң рахмат. Оппозициянын өкүлүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу катышуучулар, биздин бүгүнкү жарыш сөз теледебатында жалпы дебат аяктагандыгына байланыштуу биз эркин парламентарийлерге сөз берсек, ар бир катышуучу бирден гана мүнөткө өзүнүн ой пикирин айта алат. Бул калыстар тобунун баасына кирбейт. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү тайпанын катышуучулары, урматтуу өкмөт палатасы, урматтуу оппозиция палатасы. Негизи бүгүнкү мен башынан бери карап отурдум да, оюн негизги башкача, башка нукка кетип калды деген ойдомун. Бул жерде айтылган жок, достор. Кыргыз Республикасы президенттик башкарууну тема мындай болчу да тура, урматтуу алып баруучу. Парламенттик башкарууга караганда президенттик башкаруу жакшы деген. Башкача айтканда бир артыкчылыктарын гана көрсөтүп берүү болчу да бул жерде. Мисалы үчүн форма государственного правления деген бул жерде ар кандай немелер бар да. Мисалы үчүн аралаш башкаруу формасы, ошолорду силер бир гана бул жерде парламенттик башкаруунун артыкчылыктарын, башкача айтканда бул жерде мен ойлойм 3 жетиштүү мыкты аргумент жеткизип берсеңиздер эле жетиштүү болмок деп ойлойм да. Анткени парламенттик башкаруу, эгерде өкмөт палатасы президенттикти жактап атсаңыздар, президенттик башкаруу формасы бул ушундай негиздерде гана президенттик башкаруу формасы парламенттикке караганда мындай күчтүүрөөк, же болбосо парламенттикти эгер жактап алсаңыздар, ошону гана далилдеп берсеңиздер, бул жетиштүү болмок. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу эркин парламентарий, жана бүгүнкү соттор палатасы, жана катышкандар. Мен өзүм кыска эле оюм бар. Айтып кетмекчи, бүгүнкү бизде өкмөт тарабы айткандай, көп түкүрсө көл болот деген макалына мен жакшы токтолуп кетмекчимин да. Ооба, чындыгында көп адамдар бардыгы биригип чечип бир чечимге келе турган болсо жакшы. Бирок азыркы күндө Кыргызстанды карап көрө турган болсок, 120 депутат ошо көп болуп, бирок көп адамдар көп жерде түкүрүп эле топтогон бир адам жок болуп атат да. Ошол идеяны айтайын деген. Саламатсыздар, урматтуу эркин парламентарий, саламатсыздар, урматтуу оюнчулар жана биздин калыстарда. Өзүмдүн оюмдун, жеке оюмду айтып кетсем, бул жерде негизинде эле өзүңөр айтып кеткендей хан башкарганды өзүнүн чындыгында эмеси болгон, 40 чороосу болгон. Ошо 40 чороосу чечкенден кийин бир калыпка келгенден кийин ошону хан чечкен. Хан жакшы болот же жаман болот деген эмеге алып келген, нукка алып келген да. Ошон үчүн азыркы учурда чындыгында эле биздин өлкөбүзгө президенттик башкаруу аябай жакшы болмок. Эмне дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай чыр-чатактар чыгып жатат, башка өлкөлөрдө. Алардын эмелерин изилдесең аябай эле терең, аябай эле көйгөйлүү болуп атат. Ошон үчүн азыркы учурда бир эле адам кармаса, бир эле адам ошо нукка алып келсе, буйруса калган баардыгы оңолот деген ишеничтебиз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Мен өзүмдүн жеке пикирим, бул аралаш башкаруу системасы керек да. Себептен буну ата бабаларыбыз эле жашаган күнүм турушу менен көрсөтүп кеткен. Мисалы боз үйдү алсак, анын түндүгү болот, уук керегелер болот, туурабы? Ал уук керегелер өзүнө эле койсоң, аны түндүк кармамайынча алар ар жакка чачырап кетет да. 120 депутат уук кереге сыяктуу ар жакка чачырап кетет. Ал эми керегелер жок болсо түндүк тура албайт. Ошондуктан бизге ар бир парламенттин президентине өзүнүн чектелүү укуктары менен Кыргызстан аралаш башкарууга алып келсек, натыйжалуу жыйынтыкка жете алабыз. Рахмат. Мынакей кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер биздин достордун пикирлерин угалдыңыздар. Албетте, оюнда болот, оюндун жыйынтыгы да болуш керек. Анда эмесе жыйынтыкты чыгаруу үчүн мен калыстар тобуна сөз кезегин берсем. Анда эмесе Мирлан Парханов, Жаш толкун бүткүл Россиялык студенттер кеңешинин төрагасы. Саламатсыңар, урматтуу коллегалар. Бүгүнкү биздин дебат аябай кызыктуу болду. Ачыгында айтсам, командаларга бир кемчиликтеринен баштасам, факттар азыраак болуп калды. Бүгүнкү Манас университеттерин катышуучу балдарга айтар элем, бүгүн даярдыгыңар жакшы экен. Сүйлөгөн оюңар, фактыңар бизге түшүнүгүн алып келди.
ушул биздин Кыргызстан мамлекетибизге жеке жана башка өнүгүп аткан мамлекеттеги мамлекеттер ушул парламенттик түрүндө өсүп жана ошол баягы өзүнүн максаттарына жетишкендигин билдирген. Анан эми силерге Улуттук университеттин командасынын балдарына айтмакчымын, жакшыраак эмкисине даярданганга аракет кылгыла. Рахмат. Анда эмесе Жомарт Жолдошов, Жолдошов энд Партнерс юридикалык компаниясынын президенти. Арыбаңыздар, мырзалар, көпчүлүгү мырзалар экен жана айымдар. Биринчиден баарыңарды жаз майрамыңар менен куттуктайм чын жүрөктөн. Элибиз тынч болсун, ушинтип жазда гүлдөгөндө Кудай буйрса гүлдөй берсин. Дебат боюнча азаматсыңар, жакшы даярданып келипсиңер, өзүңөрдүн позицияңар бар. Жалпы Түмөнбай мырзанын позициясы абдан жакты, себеби салыштыруу бар. Силердин салыштырмаңар бар, себеби бул эң маанилүү деп эсептейм мен, салыштырмалуу. Андан сырткары фактыларда бир аз айтып кеттиңер, өзүңдүн позицияңды, оюңду, бул жерден эң негизги өзгөчөлүк ошол кыска мөөнөттүн ичинде шашып айтуу эмес, эптеп көп сөз сүйлөө эмес. Бул жерде канчалык болсо дагы өзүңөрдүн оюңарды так жеткире билүү да, кептин бар ошодо. Андан сырткары мен айтып кеткен бир аз кемчилигиңер боюнча бул тил маселесинен. Тилден аралаштырбай, сөздөрдү кайталабай, себеби баягындай эле айтып аткандай. Кыска мөөнөттүн ичинде өз оюңарды так билдирүү. Нурсултан мырза дагы жакшы даярдап кеттиңер. Бирок баягы силер тарыхтарда айтып кеткенде жалпы эле факты мындай жалпылап айтпай, мисалы тагыраак айтышыңар керек да. Мисалы мондай болгон учурда жалпы эле Кыргызды хан башкарган. Кайсы хан башкарган, кантип башкарган? Бул жакта да суроолор асманда учуп калып атат. Ал эми аягында Талайбек мырзаныкы өзү берилип кеткендей эле болуп калды, кайра эле макул болуп туруп парламент жакка өтүп кеткендей болду өзүнүн позициясы менен. Бул деле бир эме кылат го. Мен көбүнчө кемчилдикти сиздер тарапка айтмакмын, Улуттук университеттен. Себеби оюңуздар бар, туура. Бирок ошол ойду жеткирүү бир аз оор маселе болуп атат да. Силер ошону тагыраак жеткирип, кыскачараак өзүңөр жакшы түшүнүп, өзүңөр айтып берсеңер, ошону бир аз алдыга мындай сиңире тургандай болупчу. Ал эми макалдарды талкуулаганда да макалдын ар бирөөнүн бизде чоң терең философиясы бар. Аны өзүнүн орду менен талкуулайсыңар. Жалпысынан жаман эмес, жакшы азаматсыңар. Кудай буйрса дагы жакшы ийгиликтерди күтөбүз сиздерден. Анан баардыгыңыздарга эле тиешелүү деп ойлойм. Бул жерденчи эң негизги нерсени көбүнчө учурда укуктарды айттыңар да. Парламенттик башкарууда кандай укуктарга ээ болот? Президенттик башкарууда кандай укуктарга ээ болот? А бизге негизги маселе азыркы күнгө чейин бул жоопкерчилик. Себеби укук бар жерде жоопкерчилик бар. Ошол жоопкерчиликти баса белгилесеңиздер, мен жеке оюм боюнча бир аз кичине бизди көндүрө тургандай бир акыбалга келмекпиз да. Себеби укукту бере беребиз, каалаганча берсек болот. А бирок ошонун жообун суроо, ошонун тактап алуусу ошол маселени токтолбой калдыңыздар деп эсептейм. Терең ыраазычылык билдиребиз. Кеп кезегин Бекботоев Темирлан Сарымсаковичке берилмекчи, Мекенчил жаш коомдук уюмунун жетекчиси. Мынакей биздин коллегаларым да айтып кетти. Өтө токтолбой эле коеюн. Баарыбызга маалым болгондой, биякта Манас Түрк университети да студенттери абдан активдүүлүгүн, фактыларды, далилдерди келтире алышты десек болот. Даярдыктар абдан жакшы, ишендире да алышты. Ошондой эле экинчи ГМУ командасы кичине эми өзүңөр кичине ылдыйкы балдар болуп калды. Себеп дегенде буга себеп далилдер аз, фактылар да аз болуп калды. Анан эми ийгилик каалайбыз мындан ары да, жакшылап даярданып келесиңерден ийгилик каалайбыз. Андан жалпы очколорду айтып койсок, кандай угузуп койсок, ошо Апа Мекен командасы жалпы жыйынтык 460 балл. Ошондой эле ГМУ командасы жалпы 325 упай. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Мынакей кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер биздин калыстардын жыйынтыгы менен тааныша алдыңыздар. Балбан сөз аталардан калган сөз. Жакшы сүйлөгөн аш жейт, жаман сүйлөгөн муш жейт дейт кыргыз элинде. Чындыгында эле коомдун жашоо турмушуна активдүү катышууга үндөгөн биздин жарыш сөз теледебатыбыз сиздердин ой пикириңиздер дагы талап кылынат, жана дагы сиздер ой пикирлерди төмөндөгү даректер аркылуу билдирсеңиздер болот.
Келечек жашообуздун имараты кыналган кыштай болгон биздин жаштардын ар биримдигинен куралат. Андыктан кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер дагы четте калбай өз ой пикирлериңиздерди биз менен бөлүшүңүздөр. Жана дагы мекендин эртеңки күнүн ойлосоңуздар, жаштарга кам көрүүнү бүгүнкү күндөн баштайлы. Эмки теле көрсөтүүдөн амандашканга чейин ыйманыңыздар саламатта болсун. Ассаламу алейкум.